арзан авиабилеттерди ылдам издөө. İçmesen erkek emezsin atmış. Atam kanda gişele. Atam kanda gişele. Atam kanda gişele. Başman şunday içken adamlar menen köp эме болуп калдым да. Аралашпы? Кичинекей жабыздан жана Союздун маалындагы немелер билесиз го, сиз дем. Мени карап билбексем болупчу, мен эл жарап аттым эле. Сиз ошол убакта жашадыңыз да. Туурабы? Жок, доорун сүрдү да бул киши. Конкретно доорун сүрдү да. Эл жарап запой менен иштеңерби? Ооба. Сиз ошондо ветеран болуп каласыз да ошондо. Ооба да, мен уже Бар да, бүт ветерандарда. мен уже ардактуу эс алуудамын да. Атамчы келатат дегенде чами маскен деген апаң байкуш үстүнөн кат кийинип, ай атаңар келет экен деп терезени ачып даярдап, кийизди ороп, эки жер төшөктү бизге карматып, 5 эркекпиз да, тизилип турабыз, эшикти даярдап, черчозду чийип коюп, Маршрут. Цель эмеде огород да. Аркы үйдө даярданып турабыз. Если чок крайняк, папаша ак көңүл болуп калса калып калабыз да, 2 шанс бар да. Тадан астайда, балаке тешкесейден, баланна кобрам, дудаң, тараң, деп анан знакта эркең кач деген знак болот да. Таң, отурабыз. Эркең кач дегенде терезе шук деп туруп, байкуш инилердин ыргытам шук дейт. Мамаша бизден биринчи келип фук деп секирет. Төшөктөрдү ыргытабыз. Мамаша командасы менен кетет турбу. Полный команда менен кетти. Эң турбайындар деген боюнча алып калат да жалгыз. Горилланы камап саласың го клеткага, ошондо деп туруп анан бүтөт. Бүтүп жатасың анан бир. Түнкү саат бир 2-3-терде. Деп уктайт го. Көчкөн киши деп чыкканда. Деп түштө болгон эмени сүйлөнүпчү. Тардай деп полный бүт эле ушундай болчу да, бүт эле ошондой. Бирок силердики жакшы экен, мында качып кетип экенсиңер. Мен наоборот, мени салып беришчү да үйдөнчү. Папаша ошо бир кечинде дагы, түнчүндө да келишчү эмес мындай бир күндүз 2-3-төрдө бир мас болуп келишчү да. Кечке маалда. Мындай ушундай бир эсимде да, мен айылдан да. Анда Анан эме папаша мындай знактар менен келет го, үн чыгарып тияктан беричи. Анан Билесиң келаткан. Уру точка коюп алып, анан электрик келатат дегенде эле да. Уру точканы тарттым. Папаша деп түкүрүнүп келчү да. Дегенде уже настроениясы жок да. Анан келгенде эле тик деп эле мен карача туракай деп. Эң күчүсү мени жакшы көрүшө да. Деп эле мени салып беришет дегенде эле мени жүрүп уктайбыз дейт. Журата жаталы дейт. Кучактаган боюнча уктайт го. Сеники сонун турбайбыз. Папаша бирок анткен жок. Вообще дурковойт этемек. Бирок момткен боюнча мен ошо. Сен жытына кызыйсың. Мен момткен боюнча анан уктагандан кийин анан акыртып деп Ошол чыгып боюнча кетесиң. аракты жакшы көрөм мен. Эме биздин айылдачы, үйдө онда көчө болот го айылдачы. Анан көчө үй. Мен кички кезим. Ошондо билем да бир. 1-класс, 2-класс кезим болуш керек да, кичине келе балам батсанчы. Папашанын мотоциклы бар болчу, Уралдар бар го. Ошону бир жолу барып атан далаң бир сүздү. Мас дүбүл мотоцикл. Урал менен келип. Ошол убакта соткалардын жоктугун айтпа. Анан бизди мамаша алып туруп, ой жакта апаша жашайт да. Папашанын айылда. Айылда. Ошол жака кетип калдык, кишилсе талаа менен качыпчы. Анан түнү менен ошол жакта уктап, анан кийин эртең менен саат 8-дерде туруп алып, анан кийин келтабыз. Деген турду бош керек депчи. Келет сака эшиктин астынан устун бар. Келеген бак жылган да. Эски устундар болот го. Ошондо ойлосок бирдекелер эле жайылып турат да. Алыстанчы көрүп атабыз да. Анан жакын келип карасак, мамашанын кийимдери, биздин кийимдерди алып чыгып туруп, ошо устунун үстүнө бүт жайып салып туруп папашачы. Түнү менен алып чыгып турупчу. Ар жакта биздин бир Абат деген кошуну бар. Ошол карап отуруптур. Андан кийин кийимдерди терип алып кеттик да. Алып кеткенден кийин мамашанын ич кийими бар го. Ошону Абаттын ити сүйрөп кетти. Анан ошо силердечи ошо сиздер эле ошо эски кишилердин катарынын аяк жагындасыз да, мисалы. Эски кишилер
Анан Мен уже срок коддум. ошо силердечи мындай. Я мен 70. Разгарында да бул, разгарында элестетсең. Анан Кайнап турган кезинде. мындай эми силерде мода болчу, мындай үйгө кирип келип туруп, ушу дасторкон мындай анда деген момундай эмес болчу да. Момундай отурчу элек го, ылдыйраак билесиңерби, 4 бурчтук табуреткага отурчу элек. Ошол столду, ошол жанагы столду, дасторкон, нампан ушундай турат да, жайылып турат да. Ошону көтөргөнчү. Мода болчу, байкайсыңарбы же? Модачы. Элдер алардын убагында. Жөндөн жөн эле келет, эчтеке кылбайт, тарс көтөрүп Ичкен кетти. мода болчу да. Ичпесең эркек эмессиң, катынсың. Бу атым турбайт деп, эркекмин да. Саң деп, поколенияның баары эркек болобуз деп. Монча кетет да. Сен ичпесең, эмне аялыңан коркуп турбайсың деген сөз эле менен. Ошондой болчу. Коркпайм мен. Ичесиң эле. Анан аялды барып туруп анан. Заң. Жа биз мынакта айтат, менин ата-энелерим убагындачы илгери. Аялын сабаган мода. Илгери бул эми 65-70 жылдары, 75 жылдары. Агаларым айтып калат, биздин тегеректе баягы абышка кемпирлер бар да. Сөзсүз ичкен күнү баары аялын сабап чыгат экен. Биз да эгер ичпесең аялыңан коркосуң деп, ал кезде аялыңды сабабасаң аялыңан коркосуң дейт экен да. Аны эртең менен баары сооруп алып, атаңды озгай, созулган жок деп коет дейт. Вай, кечинде сабап кетип калбады беле кечинде. Деп анан баары алып келишет экен. Анан черне деген эме көп болчу дейт. Обязательно кой соет. Арак. Сөзсүз түрдө арак. Анан обязательно эт жеп атканда мушташ чыгат дейт. Сөзсүз. Жетип отурат да бир табакта. Анан бир жолу айтат, Бейшеналы деген абышка бар. Жанында дүйшөөгө менен ким үмөталы абышка согушуп атат дейт. Бейшеналы эт турат. Ой, колду кесет, ал согуш, колду кесет. Жанында былчышып атат. Уже көнүп калган, уже привычный деп. Ой, колду кесет атам. Экөө жанында. Университетти бүтүп атканда Казакстандан, Астанадан бир конкурс чыкты да, интернеткечи. Анан конкурс чыгып катышайын деп Астана KZ бирдеме деген конкурс чыкты да. А, Б, В деп анан актёрский мастерство боюнча катышып көрөлүчү да. Анан ушун катышсак экөөбүз утуп кеттик. Бияктан мен бокс жана мен деп Астанага тартып алып бардык. Көрсөт болду. Кадимкидей эле жөн эле бирлөрүн отчеттук бирдемеси экен да, кийинчерээк байкап калдык да. Барып катышып. Анан түрктөр, Индия, якуттар, карачайлар, калмактар, ушундай жалаң көчмөндөр катышты да. Анан бүткөндөн кийин ошол жерден Албагаш деген бир чоң эмеси бар экен. Конференция залы бар экен, ошол жерге отургузуп банкет кылып, банкеттин четинде отуруп алып, баарыбыз мындай тегерек столдо отурабыз. Орда деп мындай отургузуп койду. Анан бир казашка кыз алып барып атат. Анан тема, короче, ар бир мамлекет өзүнүн өнөрүн тартуулайт да. Анан мен комуз чертпейм, ооз комуз да жок мында. Эмне өнөрүм, эчтеке жок. Отурам, ушундай кепканы кийип алганмын, отурам. Эмне кылам деп атам. Эмне кылам деп атам. Мындан баштады. Ал баштап кетти. Индус кетти. Алар бир вокал бар экен, бир эме сонун тигил кыл кыякты урду. Карачайлардын комуз биздикинде эле болгон комуз турбайбы? Комизмди бирдеме деп биздикинде эле сүйлөйт экен карачайлар. Ал комуз шалкылдатты, алып чыгып турчу. Мындан айланып келатат. Сага жакындап. Мага жакындап жүрөк мындай жалдак жүрөк. Эмне кылам деп атам. Кетип калсам чыгып кетсем. Тер ай вообще момундай турат да, момундай неме болуп турат. Анан ошол жерден көргөн момундай камералар ошондо ошол жерден тартып атат, бияктан тартып атышат. Баягы ким тартууласа ошонун алдына момундай бир 5-6 камера туруп калат да. Оягымачы ошондо балнап атат экен да. Кара адам балнап атат да. Ош бетер карап карамын да момундайчы. Бетим кызарып турат. Аты бир кызыктай болгон бир кыз да, ушу атын бирдеме деген Чайна Таудай болгон ат да бир Чайна Науга бирдеме деген кыз алып барып атат да. Анан ошого кайрылып атам да. Бирдеме Чайна Тауга деп атам да. Подойдите, пожалуйста, айтайын деп атам. Я ничего не умею, только я умею играть. Я актер.
деген тамда байкуш өткөрбөй деп атасыз. бирок бир чети жаман болуп атам да ушунча кыргыз болуп туруп эми ушул жерден уят боламбы мен кыргызды уят кылам да деп атам да. Менин моягымга азыр келди да, азыр экен, азыр деген притча айтып берди да, бүркүт жөнүндө. Он высоко летел бирдеме. Извините меня, деп урока нету деп бирдемесин айтып берди да, тосту бирдеме сыяктуу айтып берди. У нас салт депчи. Өлө сонун койлорду кошуп кулагымда жарым угулбай эле турат. Мага жакындап калганда. Жанагы Чайна Кау бирдеме деген кыз. Вот из Кыргызстана у них есть такой Манас. Когда они говорят Манас, вот в трансе идет, как совместно в небо бирдеме деп эле. Короче, мынтип салды да. Булар Манасты айтканда, булар асман менен булар жолугуп ушундай трансқа кирип кетет. Был случай ушундай, булар Манас айтат, ооздарынан көбү агып кетип, буларды өзүн жоготуп, анан кишилер токтотуп кетчү эле дегенде эле. Романттык Гүлшара Дулатова турган эжелер үйрөткөн. Сендер иште 3 мүнөттүк манасың бар да. Тың деген. Алоокенин оңурбай келип башка бир чапты да, башкы сабычы. Башкысында дегенде эле ошол. Тың деди. Ух дедим. Тиги жана Чайна Мауга рахмат деп атам. Момден артка даярданып атам. Айтайын деп атам да. Кепкамды чечтим, чачты койдум да. Менен коюп туруп жанагы 3 мүнөттүк манасымды кактым. Аябай айттым. Өйдө чыгып ылычы бар карап турат, камералардын бар тең. Чота 3 мүнөт айтсам, чота аз да. Кайра баштадыңыз башынан. Анан бар тең мени карап турат да. Жаныңдагы бит чаппай тур. Жок, аз да не кылам деп атам анан. Болбоду ушул жерден саякпайдын немесине кирейин дедим да, баягы трансына кирейин дедим да анан. Тарабаршына алды келип ушактан ким кыргыз бол, ким түшүнбөк эле деп туруп, жанакы жерге келип туруп деп туруп кайра башына патата дурганда, хасата дурганда, ошондо төчөктүңөрүңө алалым кеп түшүнбөй атат да. Түшүнүксүз болуш керек, бирок уже жанакы транска Чанакау айткан кетиш керек. Уже бар тең монтип отургандарым бар, монтип баштады. Мен каккылай баштадым, жанагы столдун үстү билегине мен деп атсам, жана Чайна Кау деген неме деп чакыра баштады десиле. Жактан 2 галстукчан киши келип эле даярдалып атты. Бирок байкап атасыз. Бирок ошолор карап байкап атат. Мен карап болдум. Байланып жадажым. Иште бирок эртерээк аңдырсың. Тиги баягы кыз алып баруучу кыз мен токтоп деп атат анан. Жактагы демелер чыгып сүрөттөргө тартып билем ал. Кеткен терим омдай. Ке балам монтуп калганбыз айтып. Сөз түшүнүксүз бер жакта 18 жаштар ыргып атат. Колхоздор ыргып атат жактан жагында. Бир жерден сайып атат, чаап атат, кылыч, манас, алоке, каныкейлерде кетип атат. Айгыр дүрттөрдө болуп атат да. Түшүнүксүз ошолор. Келип туруп жанагы эки бала колтуктан албадыбы. Всё. Бирок иште бүтү. Кичине акырындап токтоп. Жок, мен ошентпей калдым да. Всё. Туруп калдым. Сразу чактагылар менен сразу Эми связь үзгөндө эле. Тиги баягы кыз алып келип туруп алдыма волновать атат экенде көрсө алдымда суунун баарын кагып таштап турдум, ага чейин эле. Суудан куйду. Баары кол чапты да. Ошондо билдим да. Кандай болбосун бир жерлерге барганда жок дегенде калпак кийип барып, это что dedi, это калпак, это кыргызский калпак, это Кыргызстан деп. Калпак жөнүндө айтып, Калпактын тарыхын айтып берсең эле. Бирдеме кылыш керек экен деп, ошондон кийин монтип, кадимкидей дердеңдеп тип калдым да. Кийинчерээк Соңкөлгө барып, Соңкөлдө бирдеме болуп сөймөк болуп калды, бардым анан. Манас айтып бер болуп калышты да, Манас депчи анан. Карасам англичаниндер отурат, француздар отурат. Биякта карасам тиги боз үйдүн ээси кыргыз, Манасты деле көп эме бербегендей кыргыз экен да. Билет го кыргызчы мындайчы, мындай. Киргиз эмес, кыргыз эмес, бир мындай. Сразу билип койсуң карап. Нида Манаса болгон Нида Манаса, Нида кыргыза деп туруп эле.
жанакын урдум да. Жанакын келип туруп эле тара башына кирдим. Кирсем эле бир англичанин туруп. Вы халтуричи деп өдү. Ошол жерденчи. Англичанинчи. Вы халтуричи деп өдү магачы. Ошол жерден тыңк деп ошондон кийин вообще айтпайм да. Вообще айтпайм. Авиасейлс деген немебиз бар. Бул адылдык экен, э? Ой, Адыл байкеге да. Эркин байке сизге. Бул авиасейлстен силерге агат. Ичин ачып барам, ошол ичинде сүрөт бар. Ошол сүрөттү. Бул Элдер байкеники. Ой. Ошол сүрөттү карап туруп, анан ошол кандай болгон, кандай түшкөнсүңөр, эмне история боюнча ушул сүрөткө түшкөнсүңөр ошону айтып. Анан авиасейлсти билесиз да? Авиасейлс. О, билем. Арзан авиабилеттерди ошоктон тапса болот да. Авиасейлс чекиткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Мен чото Истеп ушул. Мен уже истедим. Кайсы шаар? Мерсинби же кайсы? Мерсин. Тренировкага окшойсуз да? Артын түштүм. Адыл. биз кайсы сүрөткөн? Көлдөн туруп, Меники Сулаймантов экен, Оштон. Айтып бергиле ошо кандай окуя болуп ошока көргөзүп калган. Элдер аба сиздики интереснее окшойт, э? Сиздики кызыктырат экен. Бери көрбөсөңүз. Меники аялым 3-кызды төрөгөн. Камерага көрсөтүп коебуз. Аялым 3-кызды төрөгөн дейт. Камерага көрсөтпөсөңүз. Мынакей, менин сүрөтүм. Бирок бул сүрөт мындан 10 жыл мурунку сүрөт экен. Так, данчык көрдүңбү? Көрдүм. Массыз болбу делесиз. Сен ойгон Мас болуп эле түшкөнсүз салдык. Жагып калып эле алып калгансыз го. Өмүрзак Кайыповдун Арстанбектин Алп саптар деген клип бар. Муну азыркы мына Кийиз дүйнө деген Айдай жетектеген Кийиз дүйнө проектиси бар. Ошол Айдай көлдө Кызыл Туу айылында Кийиз дүйнөнү өткөргөнбүз. Ошондо тартып алыш деп. Алтынбек режиссер болуп ошол жака Кийиз дүйнө международный проект өткөрүп, ал жерде боз үйлөр тигилип, кыргыздын баягы көөнө салты, фольклор бүт баарыбыз келип, анан ошол жерден ушу клипти тарта кетели деп, баягы бүт декорация, бүт натура барды уже, боз үй, эт, ошок гана, эме, селкинчек, бүт анан ошол клипти тартып аткандагы сүрөт экен. Кимди ойнодуңуз ошондо сиз? Мен бул жерде байдын ролун ойногом. Таза өлең эле ушул. Таптаза болчумун. Байдын ролун ойногом. Себеби анын клиптин мааниси мындай, ал жерде Вирус жок беле деп атат, таза өлең. ал жерде баягы мансапкорлук, байлык, бийликке манчыркап турган бай антип отурат, астына тамак алып келишет. Жан-жөкөрлөр тамакка да эме кылбайт. Себеби настроениясы жок. Себеби дегенде кошуна боз үйдө бир-эки боз үй ары бир ырчы келип, элдин баары ошол жака чогулуп, байды карабай, ошол жака кеткенде настроениясы жок отурат дагы. Элдин көңүлү ырчы калып кетти. Этке дагы аппетити жок. Келинбай калганда. Этке дагы аппетити жок. Кызына берсе, кызы жебейм деп, жиниге дасторкон көтөрүп, баягы сен айткандай, илгери столду көтөрсө эле бул дасторкон чаш үйүп менен эшикке чыгат. Тетияк ким ызылдап аткан тетияк. Байке, андай байке дейм. Билбейм. Аячты коюп. Билбейм дейт. Барайынчы деп барат. Барганда ошол жерде ырчы отурган болот. Ошондо жок, могу токотор жерин айтсаңыз, ошондо эмне кылып аткансыз могу жерде? Ошондо могу жерде аз ошол жерге келдим. Туй. Ырчы отурган болот, ырчанан барып туранан кана сен кыйынсың, кана ырыңды угайынчы деп туруп бир бутун баса отурат да, ырдачы кана угай.
деп туруп анан тиги жанакы Арсланбектин алып сөздөр айтат. Ошондон мен ойлонуп отурган жеримден баштайм. Мына. Бул биякта жашоо дүйнө жөнүндө саптар болот катабай. Байлык өтөт бирдеме най. Бирок ошону сон да? Ошондо элдер карасаңыз, моң бетиңиз ойлонуп турат, бул бетиңиз жөнөкөй карап көзүңүз. Ал эми ал камерага түшкөн эмес. Мен ушундай актердин жан бет менен Моңол бетичи, моңол бети образда ойлонуп жүрөт. Ар жагы Баягында той да. Эртең саат 3-да той. Заказ. Тиги эмне болот? Я, деп атканда. Кечигип атам деп. Шуну жөн эле болчу болмок. Ошол жарым образ, жарым той. Эркин байка сиз. Кана Эркинбай айткан. Мен кыска элем бул да жай келтат деп туруп. Кайсы жыл мисал үчүн? 2017 7X качан тартылды? 2017-де 18 го дейм. Ошондо эле 2018-де жай келтат дегенде залга кирип туруп катуу бир анимация этип анан киного барып, ошо кинодон 4 мен мындай чыгара бербейм мындай немелердичи. Балдар ичиги өт деп элечи. Чын эле ушундай болот, эркек балдар мындай ичиги күйгөн эркек балдар могут бицепсиңди, трицепсиңди чыгарып футболка кийип, мынтип жанында турсаң жаман болуп, өзүң карап, кайра сени карап, курсагың карап, Өз үркүн карап, сени карап. ошо ичинде котур ташы бар экен билип коесуң да. А мындай балдар сон болуп калыптыр, эмне болуп атасың деп мотивация алып. Бул ошондо көлдөн чыгып келатканда эме тарткан. бул деле бирок Путешествиядан да. бул Ана көрсөтчү, ана. бул деген биз раматылык ушул сүрөттү действительно жакшы чыгарып берсең. Ким раматылык? Марат Байке, жок, Козукеев. Марат Байке койгон Саманцын жолу деген спектакль менен биз Ошко барганбыз. Ошакта гран-прини жеңгенбиз. Сулайман Тоого деп. Ана ошондо Анвар деген Осмоналиев экөөбүз биз кечигип самолет менен учуп барып. Ошондо дагы тоюнун айынан ошо бирок Марат Байкени айтып кетпесек, эми ушундай жерден чын эле Марат Байкени айтып кетпесек болбойт го, бирок мен Марат Байкеден итте көп сурандым. Бирок бирөөндө дагы мындай жок деген жок да. Баарында эле барып кел дечү. Ушунда дагы кечигип Анвар экөөбүз, Анвардын да тою бар, менин да тоюм бар. Эртең менен саат 10-да ойнойсуңар деди. Оштончу. Биз анын мурунку күнү тойдобуз. Булар кеткен. Артисттер бүт кеткен. Тогузу күнү тойдосуңар силер. Биз тойдобуз. 10-да мисалы ойнойбуз. Эртең менен 10. Эртеси 10-да ойнойбуз. Анвар экөөбүз чалышып аттык, тойду 12:30-1-лерде бүттүк. Билет алып койгонбуз самолетко. Саат 7-де учабыз. Анан учуп бардык, жетиштик. Жетишип эле барып анан спектакльге жетишип ойнодук, жакшы ойнодук. Ойноп спектакльден кийин анан кечинде банкет болот эмес беле. Ошого чейин күндүз бошсуңар деп анан баягы бусикке отуруп алып, самсы жедик бир жерден оштун самсысын. Анан ушакка келип анан Сулайман Тоого чыгып келип анан ошондо түшкөн сүрөт. Ушуну менин оюмча ушуну Анвар тарткан да. Анвар тарткан сүрөт ошондо түшкөнбүз. Ошол сүрөт. Ошондо ошол эме менен спектакль менен гран-при не алганбыз. Саманттын жолу менен. Кайсы жылдар Данияр? Кайсы жылдар бардык? 2017 авиаселстен билет албаган нерсе гран-прини утпайт болчу экенсиң. Авиаселсти мен көп жерге спонсор болгонун эле билем да. Орики, блин, бирок сонун открыткалар, Сол конверт. Авиа. Прям душа радует. Тез жетсин. Бул эмне үчүн авиа? Потому что бул тез жетиш үчүн да. Бул сүрөт Турциядан тартылган. Мерсин деген шаарынанчы. Бул Дада Коркут деген спектакль коюлган да. Бизде 2017-жылы коюлган, ооба. 2017-жылдары ушул коюлган. Муну дагы ошо Саманчыны койгондой эле Марат Козукеев деген агайыбыз койгон. Раматылык. Анан Турцияда жалаң биз турктор достопримечательный жерлерди көрсөтөбүз эле бир үңкүрлөргө эле киргизип беришет экен. Үңкүрлөргө киргизип эле мындай таштардын түбүнө светтерди коюп коюп эле тиги үңкүрдүн бул башына тиги башына киргизип чыгарып эле ушинтип беришет экен да. Точно ошо Мерсинге барганда түшкөн сүрөтүңбү ушул? Чолпонот эле жок. Жок, жана балыкчыда баржа бар болуп эле. Жок, Мерсин.
Мерсин. Балчыда момундай жерде Майами жок да. десем болмок экен да. Туэн ошо жакта болсоң Майами. Эчтеге жок акырын. Мен мону Индия деп койсом деле болмок экен. Биз байкушпуз да каякта путешествие болот биздики. Анан ошол жактан тартылган сүрөт. Мен мону Америкадан деп койсом болот. Аль Пачино менен чыгып атканда. Жок, Голливуд деш керек болчу. Жок, балдар Аль Пачино менен чыгып атканда дедим. Бирок силер кайра учуп кетпедиңер. Ошол убакыт карабайсың, убакытты. Бат элем. Менчи азыр мындай болуп атат да убакытчы. Понедельник күнү эртең менен эрте турсаң понедельник да. Чай ичсең эле вторник да. Обед ошондой эле учуп. жумушка барсаң эле среда болуп калган болот. Жумуштан чыксаң четверг. Пробкада турсаң пятница. Үйгө келсең эле суббота болуп калган. Ушундай күндөр болду. Убакытчы мындай. Та-та-та-та-та өтүп атат эми. Элдер абаларчы бир окуяларды айтып берсечи. Жарым саат, 1 сааттан айтып берет да мондай депчи. Азыр биз могу 2010-2002ден кийинки окуялар айтсаңчы 3-4 эле мүнөт болот да. Окуя деле жок да. Андан аркы убакыттарчы мондай кенен. Да. Балыкчыга мисалы үчүн биздин айылдын ортосу менен балыкчынын ортосучу 18 километр да. Балыкчыга барабыз деп кийинип, костюмдарын даярдап, чачтарын эме болуп. Шаарга барабыз деп. Шаарга барабыз деп ушинтип. Анан Бишкекке барабыз дегенде дагычы ушундай азыр убакыт батыр кадимкидей убакыт мындай. Эй, давай, все, давай, чай, бегом, деп. Светофорго чык, 4, 5, 6, ушундай үйгө келсең да так, эми тамак жеп. Биз азыр эркин таш уктап атканда да бат-баттан уктап калат. Ошондой болуп калмак. Ошондой болуп атат. Балыкчыгачы азыр барып келе калайын деп айтасың да. Мурда деген ой, мен балыкчыга кеттим деп. Ой, балыкчыга кетип аттырбыл, ай келейин деп. Ушинтип анан балыкчыга кетчилер. Бишкекке кеткендердичи. Ой, Бишкекке барып келиптирмин ой деп. Азыр Америкага барып келипсиң, отур дейт го. Ушундай болуп калды азыр. Америкада экен деп койсун. Бишкектен келди деп анын үйүнө барып коноктоп. Бишкектен келип базарлык барбы депчи. Мурун Бишкекке келгенде жаңы кийим саттырып биз ал кезде Фрунзеда жаңы тапочки, жаңы шым, жаңы көйнөк кийип келчүбүз да. Момдай. Бир размер чоң. Момдай. Себеби атам айткандай. Ой, мен кайка чоң айма элем, мага эмне чоң ала бересиң? Апам эме дейт да, эмнеге жылы ийесиң деп алып бере берчү да, момдай кылып алып берип. Размериң момдай. Жумбайпак кийгизип жүрүшү, артынан батек салат. Клоундукундай момдай баймы го. Дерс болот, барасың го. Точно. Мен ненем дагы дайыма чоң размер алып берчү да. Мен кайка чоң экен десем. Эмки жылы да кийесиң деп. Бирок ошол убакта кийимдер бышык болчу. Кийинки жылы да кийчүсүң. Сенден кийин артындагылар да кийди. Силер кийип калдыңар бышыкты, биз кийбей калдык да бышык. Биздики деген жана танкетке китайский жана сланцлар келбеди. Сасыган кийип. Жок, немелер да келип Кийип туруп мектепке жеткичекте айрылып калчу дейт. Жанагы шымдар бар эле го. Жаңы чыкканды шымдарчы. Ошолор 1 жыл кезинде, эндиги жылы тизелери айрылат да. Көчөдө ойноп жүрүп. Анан кийин бир 2 слой мондай жамаачы да. Момдай болчу. 2 жамаачы да мондай. Эркинбайке билесиз, момдай болчу. Жаңы туфли алып берет го жанагы 1-сентябрда мектепке барардачы. Китайский аласың да, китайский алып берет да. Анда китайский андан оригинал Турция деген редко эмес беле. Биз ошол Анан ошондочу, ошону жаңа алат, сразу дордойдон барып алып туруп, талчоктон алып туруп сразу ремонт обувиге барып туруп, кайра эме повторно тиктирип салат. Жапчаң эмени эле чыгайт. Сергей деген орус бар эле да, баткендик орус. Кыргызча таптак сүйлөйт. Мен группалашым БГУда окуп калдым да. 2 жыл журналистикада окуп калдым. Ошондо чогуу окуп калдык. КВН ойнойбуз экөөбүз. Мен ведущий. Мен орусча алып барам, ал кыргызча алып барат. Ушундай тандем түзүп алып барып жүрдүк анан. Эме Баткенде чоң ойгон орус. Баткендик орус. Анан кыргызча сүйлөгөндө акцент менен сүйлөйт да. Ошо деп Баткенский эме сүйлөйт. Кыргызча туп-туура сүйлөйт. Анан экөөбүз бир жолу 7-чи микрорайондо БГУнун общежитиясы бар. Ошака кетип баратабыз. Маршруткада кетип баратып анан. Байке, остановите десем, тиги бүт Орус да экөөбүз чыгып келатабыз. Бүт эме пассажирлар отурат да. Данияр, на остановке остановить эмес.
аялдамадан токтоп коебузбу деп айтыш керек деген маршрутка жарылды. Анан ошондо бирок өзүм ойлонуп калдым да, кыргыз болгондон кийин. Азыр до сих пор ошонун эмеси боюнча маршруткага түшүп калсам аялдамадан токтоп коебузбу деп айтам да. Жок, бизде Кыргызстанда кыргыз болуп калган орустар көп да. Бирөө үйүнө үй салдырып атыптыр да, баягы заказ берип кирпич тизип атыптыр, анан тиги дептир да. Хажайындар. Деңгээлди берип коесуң, деңгээл. Эмне десе? Деңгээл. Ал эмне десе? Уровеньди берип койчу. Уровеньди кыргызчасы деңгээл экен да. Деңгээлди ал жок, деңгээл дейт да, түздөйт да. Деңгээл жанагындай. Строительный. Деңгээлди берип койчу. А эмне деңгээл? Ой, уровень. Ушул эме боюнча Чайымбек байкечи Кыдырмаев бизде. Манасуу семетей болмок. Эмеде репетицияда отуруп телефон менен эме алып отурсак. Салама телефонуңарды сылап отурасыңар анан деп ушинтип анан. Чын эле смартфон салама телефон болуп калып турбайбы кыргызчасы деп. Салама экен деп анан. Бир күнү кыргыз тили боюнча бирдеме постановка коюп бериш керек болуп коюп калдым анан. Эже отурган. Анан ушундай тиги бул деп кыргызча эмелер которот тура. Эже сиз смартфондун кыргызчасын билесизби? Смартфондун кыргызчасы жок деп атпайбы? Эже эмнеге жок? Бар кыргызчасы. Салама телефон десем. Деп туруп калган да, мен кетип калдым. Анан 2, 3, 4-5 ай өткөндөн кийин бир күн сленг кыргызча сленгде жазылып жүрүп. Котормо сен? Смартфон. Салама телефон деп. Жа туура эле. Чайымбек байкеже келип айттым, сразу мына сиз кыргызчага жаңы эме кошуп койдуңуз. Мен зомби деп коем да өзүм элечи. Ошо шаарда балдар бар го, зомби да. Эчтеген билбей ошолор дегенчи. Эжекелердин балдары бар, кирип барып. Эй, эжем каякта десең. Мам, родственники пришли деп кетип калат го. Зомби эчтеке билбейт. Филармонияда жашайбыз. Могу бер жакта филармонияның бир океан бар го. Ошол жерден үстүндө академик жашайт. Атын айтпай эле коеюн. Кыйын академик жашайт. Киргиз болуп калганда астыбызда 7 нарындык бала жашайт. Астыбызда. 7 өтөң. Жанакылардын противоположный эмелери да. Күндө түндө чыгып дейт анан. Тиги баягы эмелери чыгып алып, "Мырки!" урушат постоянно. Анан баягы академик экөөбүз аябай жакшыбыз түшүп алып, театрдын интригаларынан өйрө билет. Жанакы менен жанак деп көз отурат сүйлөп. Бүт билет да. Өлө билет. Постоянно бир ордендер менен жүрөт. Бияка чыкса бир орден турат, бияка чыкса бир орден чыгат. Апасы, аялдын аты Мария да. Аялы дагы өзүнчө кийин. Вот, мооларды карачы, айдыңдай мындай. Анан алар кетип баратса чакырат. Силерде тартип деген барбы? Дегендей кыргыздын балдарысыңарбы силер? Дагы какой кыргыздын балдары силер? Никакой кыргыздын балдары эмессиңер. Академик баягы. Академик урушат постоянно. Өлүп урушат да. Анан тиги балдардын сөзүн айтат. Мырксыңар силер деп айтат да. Мырксыңар деп түшүнтөт. Анан деп эме кылам. Бир күн эле түнкү саат 12-лер. Чейик эшикти ачсам кичинекей кыз турат. Бабушка зовет вас dedi. Менин? Тиги ошо кимдин аялы академик? Мария апа чакырды. Бабушка зовет вас dedi. Мени чакырып атабы? Да. Деп түшүп кеттим. Барсам бир зомби турат. Баласы жакта өсүп зомби. Чоң эле балабы? Чоң эле клеге сизден бир эле, бирөө сиздей, бирөө бир аз эмеде. Бирок өкөтөң мындай нормальный, мындай бирок зомби деп өкөтөң деп турат. Аркы үйгө кирдим, үйгө кирсем, Мария апа ыйлап атат. Жар жагынан кирип барсам, төшөктү узун салып коюптур. Баягы байкем жатат узун. Ооруп. Өлүп калыптыр, ооруп атпай. Өлүп калыптыр. Балдары жанак неберелери. Ыйлабай. Неберелери бабушка зовет дейт. Бизде дейт мындай башкача нерсе го анан. Келдим да мен дум деп түштү да. Тиги Мария апа ыйлап атыптыр. Аскар Миграти я с собой Манкуртизм да. Похоронду бир ого чалып атат анан сен мен иштейби деп атам дейт. Как тебя зовут? Баланча. Эмнеге похоронду бир ого чаласың? Скорыйга чалып азыр билип эмес. Да, справкасын алып коесуңар азыр. Деп чыктым, эшикке чыктым. Эме болду бизде жанак 7 нарындык эшиктин алдында как всегда ошондой эле отуруп турат. Баягы тиги бате кетип калыптыр. Жети жактан да бирөөнүн эмчесте таанышы бар экен.
палатканы алып келип түнү менен палатка тиктик жанакы жерге. Эртең менен ызы чогулуп тияк бияк болуп, мен студенттеримди алып келип боз үй тиктик. Берек каймай калып атабыз. Анан баласы чыгып, здесь нельзя же дейт. Здесь бияк кыймай да. Жителдер бар да там. Баласы чулуу баласычы. Вот это. Анан жанагы жетип алачы, жанагы кыргыз деп мырки деп аткан балалар чуркап жүрбөйдү, чуркап. Ошо экөө, ошондон экөө чыгып ыйлайт байкуштар. Өкүрүп. Ана баягы жерденчи кыргыздын эмеси баары бир деле да, интеллигентте эскемелер үйгүнө келе берди да. Анан туугандар келди да. Туугандар келсе, андан өткөн туугандардын баары мындай экен. Здравствуйте, да жаль. Где труп деп. Ошондо бүт сүйлөшүп, бүт эме болду да. Анан бүткөндөн кийин бүт баары бүттү. Тынк деди. Үчүндөн эшикти ачсам Мария апа туруптур. Тебетей. Кийген шуба. Анан момундай конверт тебетейдин үстүнө коюп алыптыр. Рахмат сага. Вот. Киргиз, үйгө киргиз, отуруңуз деп. Үйдө келинчегим, "Ата келиңиз апа" деп отургузуп эле, чай-пай ичип эле отуруп, анан ыйлап, айтып эле. Ага чейин "Здравствуйте" эле болчу, айтып берди да. Ошондо түшүндүм дейт да. Мен түшүндүм дейт да. Биз деген неправильный воспитание берген экенбиз да депчи. Ошондо түшүндүм мен. Идеология деген мындайлар бар, себеп деген бизде мен где туруп деп сурап атпаймынбы? Канчы мындайда болгон окуя биздин айылда бар. Кызы алыстан келип, орусчалык ушундай чоңоюп калган, кызын күтөбүз, кызы келсин деп анан. Келип, да билес анан басай болду деген. Где туруп деп. Мисалы сөйүп кайтат. Мен мындай нерселер болот деген. Мисалы мен жездем бар болчу, Раматул Ыбрайым. Адак эме болчу, академик, ученый болчу. Анан эжем айтат: "Ай Ыбрайым, айылга барып учурашып келели менин төркүнүмө" десе. "Вай, мөккөл, сен да кызысың. Эч ким өлбөсө деле бара беребезмин" деп. Ал жездемдин түшүнүгүндөчү, обязательно бирөө өлүш керек экен, ошондо барыш керек экен да. Ушундай да мындай айтсачы. Элдер Реван немеси жагат мага, жеңем сизге чалып. Бир жеңемдин тууганы казы болуппу, эме болуп десе. Казы болду, Элдер тиги бутус. Болсун деген. Болсун деген. Элдер айтат анычы. Мен туралагам, артык айрылуу болсун деп атам. Эми молду айтып атпайбы? Биздин дос болгачы, тоже зомбиде бир дос болчу. Эми атам кандай киши эле деп айт ушинтип десе. Атам кандай киши эле? Атам кандай киши эле? Атам кандай киши эле деп түшүнсүн да. Я деп атты. Я деп койду. Ошон үчүн мындай болуп атат да, бизде маданият мисалы биз экономиканы баарыбыз колдонобуз да. Бизнес кылабыз, акчаны колдонобуз. Мисалы үчүн медицинаны баарыбыз колдонобуз да. Ошондой эле маданиятты баары колдонуш керек да. Маданият ырчылардыкы эле эмес, биздики эле эмес да. Маданиятты баары колдонбосо ошол да. Мисалы үчүн Союз эмне кылган? Канада эмне кантип келди Канада? Канадада эле варварлар жашаганда, отун балталар менен алар мындай кылды да. Миллион деп туруп фестиваль, отун жармай фестиваль кылышты да. Бүт бар элди отун жарабыз. Дегендер келди. Еще момундай бир чаат акчаны ортого коюп туруп, мамлекет акчаны ортого коюп туруп. Тура. Ал мамлекет сүйлөйт да, акчаны ортого койгондо мамлекет угат аларчы. Тарт мамет койду. Дагы каяк нитип болуп атат деди, карады. Чота мояк жак нитип болуп атат, могул жерде. Тамак эле болду. Давай тамак жеген фестиваль кылабыз дейт. До сих пор гамбургер жеген фестиваль бар аякта. Фестиваль бул даярданат кадимкидей. Кадимкидей гамбургер жеп, углевод эме кылышып кадимкидей. Ошентип туруп анан алар маданиятты элди тартты, такырынан тартты. Бир азыр дегенче бүт бар для галочкада. Мисалы үчүн Кыргыз Телеком ыргысы өткөрсө, давайте артистов это, позовите артистов, кто это? Манас, ты будешь сказать? Да, надо, Манас, на, все, давай, как тебя зовут? Баланча десең, ты будешь это, бирдеме деп каттап коет дейкачы, ты будешь это, деп чик-чик-чик деп каттап коет, сен ошакта иштейсиң депчи. Баратын дагы. Кыргыз тил майрамычы Нурлан Насиптин туулган күнүнө эле өтпөйт да, Кыргызстандачы. Вот вам. Анан какой маданият, ананчы. Ошентип эле дал, ошон үчүн жана кыргызофобдор пайда болуп атат да биздечи. Монда карама каршы болуп калды да азырчы. Мен постоянно ушуга күйөм да, момунтен постоянно күйөм. Эрнис Эсеналиев бар го? Скрипач.
Биз Замир Арыкбаевтар концерт коюп барышты, ырдашты. Анан Эрнис Байке барып, Асаналиев Эрнис барып туруп скрипкалар менен жана эмелер менен отурду да. Президент оркестри. Ошол барып туруп айылгачы Классикадан живой чертти да, мону живой черткендечи. Өлө чертиктим. 2 жыл мурун черткен барыпчы. Бирөө балетчи болом деп аткан бала болчу экен. скрипач болом. Окутпай азырчы. Молодец. Вот таасири да, таасири, ошо. Жандуу нерсенин таасиричи барып туруп көрсөтүп, мына МВДдачы мен мисалы үчүн булар алып туруп, мынакей момундай болот, могул рекет деген момундай болбош керек, момундай деп түшүндүрүп беришти. Мен предлагать эттим да, давайчы 10 мүнөттүк кылып мен силерге постановка кылып коюп берейин. Анан ошонун эмесин көрөлүк. Реакциясын көрөлүк деп Нурбектер менен сүйлөшүп, анан элдин реакциясын көрөлүк. Маданият менен МВД бир болуш керек. Сахнада болбосо болбойт. Медицина менен маданият бир болуш керек. Сен аны статистиканы алып чыгып көрсөтөт да, көрсөткөндөн так, балдар, эми кимде кандай ой бар? Суроо барбы десе, балдар түшүнгөн жок да. Түшүнбөсө эмне суроо болот бүтүп отурушат да. Мен ошо статистиканы алайын, ошого жараша мен окуя жазайын. 10 мүнөттүк драматургия менен конфликт кадимкидей. Диалог. Башы бар, ортосу бар, аягы бар, кадимкидей кылып туруп. Окуясы менен. Визуальный обман деген бар го. Эмеде спектакль, постановка 10 мүнөт. Рекет ыйлады, бүткөндөн кийин чыгып туруп. Так, кандай экен? Кимде суроо бар дегенде, залдын жармы эжей деди. Ана мен за кулисамынан МВДдин жанынан начальнигине дедим да. Мен Чика деген дос болом бар. Ошол мурун мен жылдыңда берчү, театрда окуп жүргөндөчү. Сен калбот кийип алып, талаңдап секирип жүрөсүң. Просто история. 4-5 жыл мурун анан театрга киргизип атпаймынбы? Спектакль көрдү. Спектакльге келчи, кирчи десем, кирдим. Эле ары кыйшалаңды эле анан кирди. Кирип анан Саманчынын жолу какасчы. Анан Саманчынын жолуна чыгып туруп эле анан гримдерин чечип эле шашып эшикке чыгып эле анан кандай эмне деп жашоосун сурап эле кандай жүрөсүң тиги десем унчукпайт башкача элечи. Эле унчукпайт да. Эмне болуп калгансың десем. Эртең да болобу, эртең да келейинчи дейт. Спектакль көргөнү келесиң десем. Ой, жаман жакты. Ыйлабадымбы деп жолдон ыйлап коет эле. Молодец. Вот уже. Спектакльге барган адамчы, бир барган адамчы, экинчи жолу кайра барат. Обязательно. Жалгыз барбайт да. Бирөө менен барат. Бирөө нерсе келет. Ал кайра башка бирөө нерсе. Ошон үчүн деген биз спектакль койгондочу бир нерсе бар да, биз өзүбүзгө койбошубуз керек да спектакльдечи. Спектакльге киргенде кыргызча спектакльдер бар да. Киргендечи англисче спектакль көргөндө болот кыргыздарчы. Каяктагы каракта черктерди коет да. Деген өзүнүм эмне үчүн дегенде, портфолиоң эмерде менен келип туруп эмне мындай дегенде. Баягы бизде Макбет коюлду го. Эмне кыладык? Төрөм. Кайыктын үстүндө баланча тигиндей мындай келет десе, Макбет чыгып туруп, I have to men fagene same falan десе. Мейланда деп. Ал жизнь келбейт ал кайра. Жизнь келбейт. Просто 90-жылдарычы за чыкканда элгечи чет мамлекеттерге көп чыгып калды, чет мамлекеттен кирип калды, момундай аралаштык. Связь жок да. Анан эл менен связь жоголуп кеткен да. Момундай баары тең момундай. Что-то где-то бир нерсе айтып койчу мен. Кече жакында эле өлө сонун бир эме окудум да. Марк Аврелий деген император болгон экен да, Рим империясынын императору болгон экен. Ошо философ болгон экен да. Анан жанында 2 киши жүрчү да. Анан аябай авторитет болчу экен да. Өлө авторитет болчу экен. Марк деп элдер чыкканда болуп, почему кудайдай эле көрүшчү экен. Анан жанында 2 голосистий адам болчу экен. Кетип баратканда, Марк, сен жөнөкөй адамсың. Сен кадимкидей адамсың. Сен дагы чычасың, Марк деп. Артынан Маркты эскертип айтып турчу экен да. Марк ошону жалдап өкөнү айлык төлөчү экен да. Ошентип айтып. Марк деп. Анан ошону мынтиптир да. Ошо мынтиптир да. Притолкание эле момундай. Жандан суусу калып калат, ошо суусуна ванна кылат алар, жанын суусуна ванна кылып, ошону сууну сакташат да. Анан ошону мен атама барып сууну эметип коеюн, черпишип коеюн дейт да, жанына жардамчысы ошол эмеси. Анан кетип баратканда ошондо жөн эле айтып коет да. Бир күн келет депчи, бир күн келет, ал күн келет деп. Бул 110-115 жылдар болгон окуя болду. Жандагысы? Жандагысын айтып атат Марк Аврелий айтып атат да. Бир күн келет дейт да. Энелер күнү деп күн белгилешет дейт да.
аталар күнү деп белги, аталарды сыйлабай калган үчүн дейт. Аталар күнү деп бир күндү белгилеп дейт, ошол бир күн бар аталарды сыйлайт дейт да. А сен атаңа дейт, күндө эме болгон сайын алмаштырып барасың дейт. Ошо биздин жердегилердин баары дейт ата энесине ушинтип кызмат кылышат дейт. Бирок бир күн ушундай болуп калат дейт, ушуга баратабыз биз дейт. Ошондор айтып салган а. Мен ошондор айтып койгон, анан биз азыр энелер күнү, энелер күнү деп. Оказывается, это трагедия экен да. Мен ошондо түшүндүм да. Энелер күнү деп туруп силер дейт. Энелер күнүн, энелер деп туруп бир күндө дейт чалып, апа, бүгүнкү күнүңүз менен куттуктайм деп, ошол күндү деметесиңер дейт да. А мен ошол күндө эле барып калам, ошол күндө эле барып коем дейт да. Мен жүрөгүм ушунчалык таасир берди да ошол сөзүчү. Марк Аврелий деп ошондой аябай неметип калдым да. Ошон үчүн балдар келип бата кылалык. Амин. Чоң рахмат. Сон болду. Действительно ошол болду.